Баягы атайлап өтө жаман ыплас ойлор менен кылмышка барып аткан болсо, анын жоопкерчилиги өтө катаал болуш керек экенин мен колдойт элем. Ушундай өзгөчө оор кылмыш жасап, аларды өлтүргөн, зордуктаган, кыйнап өлтүргөн кылмышкерлерге эч кандай аябы болбош керек. Чындыгында муну аябай иликтеп чыгып, бир чечимге келиш керек. Мен ошол өлүм жазасын киргизгенге колдойм. Соңку мезгилдерде Кыргызстанда жаш балдарга, аялдарга карата жасалган зордук, зомбулук менен коштолгон өлүм коомчулукта тынчсызданууну, кооптонууну пайда кылды. Жүрөк үшүткөн акыркы аянычтуу окуялардан кийин өлүм жазасын киргизүү сунушу байма-бай көтөрүлүп турду. Дегени менен мындай катаал жаза кылмышты азайта алабы? Мунун оң жана терс жактары кандай? Серепчилер өз ойлору менен бөлүшүүдө. Өтө оор мыкаатчылык менен жасалган, зордуктоо жолу менен өлүмгө алып келген кылмыштарга киргизүү азыркы учурдун талабы болгон менен экинчи жагын дагы карашыбыз керек. Экинчи жагы бул биздин укук коргоо органдарыбыз, милиция баш болуп, прокуратура, сот органдары канчалык деңгээлде ошол объективдүү тергеп, ошол иштерди чыныгы кылмышкерлерди табуу боюнча канчалык ошо табууга биз канчалык деңгээлде даярбыз да, ошол дагы чоң маселе жаратат да. Мүмкүн ошол кээ бир учурда күнөөсүз адамдар ошо өлүм жазасына тартылып кетиши мүмкүнбү? Ошондой жанагы тобокелчиликтерди да эске алышыбыз керек. Жасалып аткан кылмыштардын бардыгы кээ бир учурда толук далилденбей өлүм жазасына тартылып кеткен учурлар дагы дүйнөлүк практикада кеңири кездешкендиктен биз ушул жагын алдын алышыбыз керек. Сөзсүз ал кылмышы далилденип, кандайдыр бир убакыттын ичинде өлүм жазасы мындай ишке ашыш керек деп ойлойм да. Ал тез эле ишке ашкан күндө дагы ошо жакшы тергелбей, жакшы иликтенбей туруп өлүм жазасы колдонулуп кеткен учурлар кездешип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бардыгын коомчулуктун пикирин да эске алыш керек. Бирок ошол эле учурда дүйнөлүк практиканы, башка мамлекеттерден кеткен катачылыктарды, биздин Кыргызстандын тарыхында болгон ошол тажрыйбаны сөзсүз эске алып туруп, анан кийин чечим чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Баягы биздин тизгинибизди тарткан эч ким жок да. Кудай берген мына эгемендикти алганбыз. Коом ар тараптуу өнүгүш керек эле. Биринчи кезекте башкысы ушу экономика болот экен. Экономика өнүкпөгөндө жана мен айтып аткандай жумушсуздук, ар кайсы жанагы катмарларга калк бөлүнүп калган, кедей бай болуп, саясатчыларыбыз аябай бир ошондой кырдаалдарды чайкоочулук менен пайдаланып, өздөрүнүн гана кызыкчылыгын колдонуп жүрүп ушул күндөргө жеттик. Ошондуктан бир силкинип, бир өзүбүздү караш үчүн жанагы өзгөчө кылмыштар үчүн, өзгөчө кылмыштардын да бир топ категориялары бар. Анын ичинде такай ушул гана балдарга, аялдарга көрсөткөн зомбулук үчүн деп ушул бир статья кирип атканын мен негизи колдойт элем. Эми бул эл ичинде бул референдумга окшош эле бир мындай коомчулук бүтүндөй кызыгуу менен мындай талкуу кыла турган жагдай болуп турат да. Бул кордук көрүп аткан, зомбулук көрүп атканда биздин балдарыбыз, карындаштарыбыз, энелерибиз керек болсо, көрсөтүп атканда ошол кордук көрсөтүп атканда биздин бир туугандарыбыз болуп атпайбы? Коом өзүн ар тараптуу тарбияламайын, бул болбойт. Ошон үчүн жоопкерчилик жалпы коомчулукта деп ойлойт элем. Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселеси эл менен кеңешкенден кийин чечилет. Кече 13 октябрда өлүм жазасын кайтаруу боюнча конституцияга өзгөртүү коомдук талкууга алып чыгылды. Долбоор 28 октябрга чейин талкууланып, 4 ноябрда каралары белгиленген. Тагыраагы алымча кошумча пикирлерди билдирүүгө 15 күн каралган. Коом талкуудан кийин сөзсүз түрдө референдум коюш керек. Ансыз болбойт, себеби 25-биринде башкы мыйзамда жазып атпайбы? Ар бири дейт ажырагыс жашоого укугуна ээ дейт. Анын ден соолугуна, өмүрүнө каршы эч ким неме кылмыш жасаганга тыюу салынат дейт. Анан ошол жерде жазып койгон акырында өлүм жазасына тыюу салынат деп койгон да. Демек биз башкы мыйзамга коом талкуудан жүргүзгөндөн кийин башкы мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Киргизиш үчүн коом немеге чыгарыш керек. Референдумга өткөзүп, бүткүл Кыргызстанда референдум жүргүзүп туруп, анан референдум жыйынтыгы менен башкы мыйзамды өзгөртүп, анан кийин өлүм жазасын киргизсе болот. Мыйзам жол берет. Эми башка тышкы өлкөлөр, мына биздин КМШ өлкөлөрүндө мындай тажрыйба болгон эмес. Алар эми ошол биз ошол эл аралык деңгээлдеги неме бул маселелерде. Бирок баягы биз эми көз карандысыз өлкөбүз. Биз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечишибиз керек да. Антпесе
Бизде ушундай аналогичный иштер көбөйө берет. Өлүм жазасы мыкаачылык менен киши өлтүргөндөргө, жашы жетелектерди өлтүргөндөргө, ошондой эле зордуктоо же башка жыныстык мүнөздөгү зомбулук аракеттери менен коштолгон кишилерге карата сунушталууда. Ички иштер органдарынын ардагери, милициянын отставкадагы полковниги Жеңиш Ашырбаев үйрөнүп калган адат калбай турганын, жогорудагы категорияларга таандык кылмыштарды жасагандар психологиялык оорулуу болорун, коомго коркунуч келтирүүчү жарандардан арылуу туура чечим экенин кошумчалады. Өзүңөргө белгилүү болгондой 2019 жылы жаңы мыйзамдар, жаңы кодекстер киргенде рецидивист деген бир эмен алып салганда, бул рецидивист деген ошо өнөкөт адат болуп калган кылмышкерди ар дайым ошо бир кылмышты кайра эле жасай берет депчи. Эми кийинки кодекстерде кайра киргизип атат. Бул айтканым ошол мына кечегиде деле буга чейин дагы ошондой жаман ишти кылып түрмөгө туруп чыккан деп атпайбы? Анан ошол жактарын иликтеп келгенде бул үйрөнүп калган адат калбайт да. Ошон үчүн коомго коркунуч келтирүүчү ошондой жарандарыбыздан жакшы арылганыбыз жакшы да. Бул баягы жаза аткаруу мекемелерине атайын тарбиялап коомго чыгарабыз дейт, бирок ал жактан тарбия алып чыкпайт да, тескерисинче бузулуп чыгат. Ошондуктан ошондой туура айтып атат, айрым бир категорияларга, жана жаш өспүрүмдөргө, келин кыздарга карата оор кылмыштарды жасагандарга өлүм жазасын караштыргыла деп. Бул жерде туура мен кошулам. Бул жерде президент да туура айтты, ар бир институт өзүнүн багытына карап чыгып, ошо бир чечимге келгиледи. Аларды мамлекет багып, өмүрүнүн акырына чейин кармап отурат. Бирок суроо жаралат. Ошондой кылмыш жасаган адамдарды кармоонун, мамлекеттин эсебинен багуунун зарылчылыгы барбы деген суроо жаралат. Ошондуктан менин жеке пикиримде бул өзгөчө оор кылмыштар үчүн ошол жаш балдарга, аял затына, кыздарга ошондой өзгөчө оор кылмыш жасап, аларды өлтүргөн, зордуктаган, кыйнап өлтүргөн кылмышкерлерге эч кандай аябы болбош керек. Өлүм жазасын киргизүү боюнча калк арасында жүргүзгөн сурамжылообузда төмөндөгүдөй пикирлер айтылды. Как это можно живого человека убить? Колдобойсузбу? Жок. Аллах будет накажет. Чын айтсам, өзүмдүн деле кызым бар. Но бир жагы жакшы, бир жагы жаман. Потому что тастап болуп калышы мүмкүн да. Күнөөсү жок адамдар өлүм жазасын тартылып кетиши мүмкүн да. Укук коргоо органдары ката кетирбейт деп мен ишенбейм да. Ошого эми күнөөсүз адам дагы эле куугунтукка кабыл болуп, соттолуп, анан өлтүрүлүп калса, буну уже оңдой албайбыз да. Өлүм жазасын коюш керек. Мындайлар педофилдер, мындай изнасилование дегендер көп болуп атат. Ушу адам бери 2018 жылдан бери канча адам неме болуп, зорлукталып, канчасы неме болду. Мен сунуштайм ушу законду. Судебная система должна быть на другом уровне, да? Вот, это мое личное мнение. Потому что очень много людей, кого судят, не тех судят, да, так сказать. Вообще не тех судят. И азыркы властьта тургандар дагы деле турса, может, оңолот го дейм. Мурункулар деген акча менен эле чыгып кетишкендер көп болгон да. Башка ордуна башкаларды отургузуп. Педофилия, да, если 100% доказательства, ну тоже, видите, он же легко умрет, да, получается. Электричествого отургузат дагы, все, он там 2 минуты подергался и умер, да? Либо там его застрелили или как. А если он будет сидеть там, каждый день думать над тем, что он совершил, мне кажется, так будет мучительнее на всю жизнь, если посадить. Он будет думать, это крутить каждый день. Статистикага таянсак, өлкөдө 2021 жылдан бери өлтүрүлгөн, зордукталган аялдардын, балдардын саны 178ге жеткен. Жакында эле окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин президент өзү өлүм жазасын кайтарууну сунуштаганы белгилүү. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы.